Манас көркөм фильми Голливудда тартылабы? Манастын улуу Семетей фильми эмне болду деген суроону ушу жакында соц тармакта абдан талкуу болуптур. Бир топ убакытка чейин унутулуп кетти эле. Ошого бир кыска жооп айтып коеюн. Ооба, мен сценарист жана продюсер катары мурда Президент жана бомж, Москва сүйүүсү, Миллионердин сүйүүсү, мисалы Москва сүйүүсүндө Панкрат Черный, Бар Алибасов катышса, Президент бомж 2-ни биз Кыргызстан, Казакстандан тышкары Москва, Париж, Берлинде тартканбыз. Ушундай эл аралык тасмаларды тартып жүргөнбүз. Анан мен Манас фильмге кандайча киришип калдым. Президент бомж чыгып, Оскарга көрсөтүлүп, Кыргызстанда Оскар комитеттин председатели белгилүү жазуучу, драматург, кино сценарист Марбажиев мага айтып калды. Сен Москвада окупсуң, иштепсиң, кызматтарда жүрүпсүң, саясатты билет экенсиң. Президент бомж аркылуу кыргыз киносуна жаңы багытты, публицистиканы, саясатты киргиздиң. Эми Манас деле эл башчы, бул саясат, сен колуңан келет, тишиң өтөт, чет өлкөлөрдө байланыштарың бар экен, Манасты колго албайсыңбы деген. Мен ошондо айткам, ой, билем, ыр-чыр көп болот. Бул улуу чыгармада душмандар көп болот. Мага анан акылдашсам, Манас эл кыймылдын башчысы Асан Жакшылыков айтты эле. Манастын ички тышкы душмандары көп, фильм тарттырбайт го деп. Анан ошол менен убакыт өттү, жүрдүк, анан оюма келди. Манастын уулу Семетей фильмди мен ушу 85-жылдар бекен ушу Таласта жашап жүрүп, анда мектепти жаңы бүтүп иштеп жүргөн кезим спектакльди көрүп аябай толкундангам, сонун экен деп. Ошол эсимен кетпен ошо Манастын уулу Семетей көп жыл коюлду. Манас дагы, Айкөл Манас дагы Кыргызстанда, ал түгүл Өзбекстанда, Кытайда Манас Семетей спектакльдер коюлуп жүрдү да, опера, балетте коюлуп жүрдү. Алардын баары интернетте турат. Айтышып атпайбы, ушу бул ыйык, буну кино кылбаш керек деп. Кино болуп калганда канча жылдан бери эле турат тасма. Болгону мен ошолорду көркөм фильм кылып, экрандаштырып, мисалы талаага алып чыгып, жүздөгөн боз үйлөрдү тигип, миңдеген атчандарды чогултуп, ошол замандын кийим буюмдарын даярдап, фильм кылып тарттык Манастын уулу Семетейди. Абдан ажиотаж болду. Анан өзгөчө мен ыраазымын. Турцияга апарып койгондо, Стамбулда, Анкарада президенттин кеңешчиси келип атты. Netflix'тин ошо Азия боюнча өкүлдөрү келип атышты. Абдан кызыгышты. Анан айтышты, ооба, Семетей жакшы фильм экен, так оңдош керек. Анан кийин эл аралык уюмдар кызыкты. Анан Манасты тартпайсыңарбы, тартасыңарбы деп калды. Тартмакпыз, каражат болсо десем, анан Турциянын бир компания кызыкты, Манас тарталы деп. Агынча Султан Раев, Түрксойдун башчысы, жазып калды интернетке. 2009-жылы мен министр маданият кезде Болот Шамшиев экөөбүздү Голливудга, Голливуддун вице-президенти Сендвард Панич чакырып, ушу Манаска кызыкты эле, ошол бойдон сөз токтоп калган деп. Анан билебиз, Манас тартабыз деген көп аракеттер болгон. 2004-жылы Кытайдан бир миллионер $10 миллион менен 10 сериялуу Манас фильм кылабыз деп. А кездеги $10 миллион азыркы $100 миллион барабар акча. Анан көп өтпөй алып токтоп калган. Кыргызстандан башка да аракеттер болду. Мына 2 жыл мурун пакистандыктар сунуш кылып атты. Садык Шер депутат кезинде $2 миллион Манасты тартабыз деп ал бир демилге көтөрүп чыккан. Ушундай аракеттер болуп атты. Анан мен Голливудга баягы Султан Раев айткан сүрөтү менен салган Сендвард Панич азыр Голливуддун эң чоң Sony компаниянын президенти экен. Мен ал кишиге кат жаздым. Мына силер кызыккан экенсиңер. Азыр мына кур сөз эмес, мурдагыдай. Манастын уулу Семетейди тарттык биз өзүбүздүн күчүбүз менен. Мына кыргыздын эли, жери, кийим буюму, эпостун үчүлтүктүн 2 бөлүм боюнча кино. Ошондой эле мен 2-3 жыл аракет кылып, Манас эпостун бүт варианттарын изилдеп, анан кийин кино сценарий жаздым дагы, англисче, түркчө, кытайча отуртуп Голливудга сунуш кылдым. Голливуд компаниялар аркылуу Кытайдын, Европанын, Турциянын кино компанияларга сүйлөшүп, 3 жылдан бери ушул иш созулду да. Ортодо биз тартабыз дегендер болуп атты компаниялар. Турциядан бир компания чыкты. Индиялык миллиардер Пранов менен иштейбиз деди, биз каражат табабыз деп. Анча Америкадан бир компания чыкты. Ой, бул
жакшы материал экен. Себеби биз түшүндүрүп аттык да. Дүйнөдө кино пайда болгонуна 100 жылдан бир аз ашты. А китеп пайда болгонуна 200 жылдан ашты. Миңдеген жыл адамзат ооздук чыгарма менен азыктанды. Кыргыздын манасы дүйнөдө биринчи орунда. Экинчи орунда Индиянын Махаб Каратасы, Манастан 3-4 эзек ичинде. Үчүнчү орунда гректердин Одиссей, Илиада, ал 5-6 эзек ичинде. Эң чоң чыгарма, феномен, таң калышты. Бул адамзаттын улуу мурасы. Буну кино кылалы деп Голливуд кызыкты. Анан Кыргызстанда айтып атты, кыргыздар катышпайбы анан. Бул эми кыргыздар качандыр бир тартса тартарбыз. Анда биз дүйнөгө чыга албайбыз ал кино менен. Дүйнөлүк жанагы мега звездалар катышса, мисалы Брэд Питт, Момова, ошондон немелер, Турциядан атактуу мега жылдыздар, Кытайдан катышса, дүйнөлүк кино кылсак деген аракет менен жүрөбүз 3 жылдан бери. Эми Кудай буйруса, аракет болуп атат, сценарийни талкууладык, компаниялар менен сүйлөштүк. 1-2 компания каржы табабыз деп турат. Анан баягы азыр дагы мага жазып неметишип атат кээ-бирлер. Эми чыныгы патриоттор, канында кыргыз деп ойногондор, Манасты урматтаган көп калк абдан кубаттап атат. Ал эми тескери айткандар да бар. Манасты тартпаш керек деген бар. Арбак урат дегендер бар. Арбак урбайт, арбак. Мен айтам, Манас атабызды Кудай сүйгөн үчүн улуу чыгарма жаралган. Кудай менин дагы 3 жылдан бери ушу эли жерден безип алыста мына Америка, Европа, Турция, Россия, Кытайды аралап канча чыгаша болуп, кыйналып кысталып жүрүп атканым бул Кудайдын атайын буйругу чыгар. Эми Кудайдын буйругу болсо, Кудай буйруса чыгар, дүйнөлүк кино болуп. Мен ишенем, акыры чыгат. Эртеби кечпи. Жанагы Манастын душмандары айткандай, улуу күчтөр жол бербейт десе, балким көрөбүз аны. Бирок Кудай кааласа аракеттер бышып жетилип калды. Ал эми Семетей боюнча. Семетейди биз токтотконубуз, алар айтты Америкадан, кое туруңуз, бул Манаска заявка болсун деп. Мындай чоң кинодо биринчи ушинтип ушундай кино тартып туруп, заявка кылышат. Мындай кино болот деп. Ушундай болуп турсун азырынча. Манасты тарткандан кийин анан Манас 2 деп Семетей тарталы, Манас 3 деп Сейтек тарталы деген алардын сунушу менен токтоп тургам. Анан Кыргызстандан ушинтип Семетей тартаңыз болбой калды дегенден кийин оңдоп, алымча кошумча кылып, 3D менен спецэффекттерди киргизип, оңдоп дагы оңдоп атабыз. Кудай буйруса жакын арада эл аралык бир чоң интернет платформа жарыялаган турат. Андан кийин Кыргызстанга да чыгарабыз. Голливуд менен 2,5-3 сааттык көркөм фильм тартуу пландалып атса, андан кийин Кудай буйруса турциялык дүйнөгө белгилүү Курулуш Осман, Эртугрул сериалдарынын сценаристи жана продюсери Мехмет Боздак менен Манас сериалын тартуу сүйлөшүлүп атат.